21 жолу ууланган аалым. 21 жолу ууланып, бирок аман калган инсан тууралуу уктуңуз беле? Ооба, жаңылыш уккан жоксуз. 21 жолу ууланып, бирок аман калган инсан тууралуу айтып жатабыз. Кантип аман калышы мүмкүн деп сурашыңыз мүмкүн. Ибрахим алейхисаламды отто күйгүзбөгөн, ал эми Исмаил алейхисаламга курч бычакты өткөзбөгөн Аллах кааласа сүйгөн кулу үчүн уунун таасирин да таасирсиз кылып коет экен. Бадий заман Саид Нурси бул аалымды 21 жолу уулашат. Бул уулануу тууралуу анын жакын шакирттери биз көргөнбүз дешсе, экинчи жактан өзүнүн китептеринде бул фактылар жазылып жүрөт. 1923-1956 жылдар аралыгында көбүнесе түрмөлөрдө ууланган. Бул уулануу окуяларынын кээ бирлеринин кайсыл түрмөдө же кайсыл убакта болгондугу тууралуу маалыматтар сакталбай калган. Бадий замандын алгачкы рет уулануусу 1923 жылы Анкарада болгон. 1941-42 жана 43 жылдары катарынан Рамазан айында Кастамону жергесинде 3 жолу ууланат. 17 май 1943 жыл Денизли түрмөсүндө дары аркылуу ууланат. Натыйжада ысытмасы 41 градуска чейин көтөрүлүп, кыйналып ооруйт. 15 жолку уулануусу 1950 жылы болгон. 1952, 53 жана 54 жылдары да кайра ууланган. 1952 жылы Стамбулда сотко катышып жаткан кезде Ак шехир мейманканасында калат. Бул жерде да тамагына уу кош берип коюшат. 1953 жыл 2 сентябрда кадыр түнү ууланат. Бул тууралуу Эмирдак лахикасы аттуу китебинде жазылган. Афиян түрмөсүндө да 3 жолу ууланат. Бадий заман Саид Нурсиге эмне үчүн сизди ушунчалык уулашты деп сурашканда, ал бул атеизмди жайууну каалаган жашыруун уюмдун иш аракеттери. Бул уюм түздөн түз Европага башыйт деп жооп